Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан мекендештер, амансыздарбы? Мына мындай кайсыл жакта арендага месалар берилет, мына ходовой жерден бош помещениялар жокпу деп чалгандарга мына бүгүн буйруса Сходнесканын 9-бухтунан чыгып туруп, бир 700 метрдей бери басканда мына бул жерден халал мясанын месасы сатылып атыптыр. Өзүбүздүн кыргыз эжебиз бир 2-3 жылдан бери иштетип бул жердичи клиенттүү базаны топтоп коюптур. Доступ дагы могу жака кирүү доступ, эртең 8ден түнкү 10га чейин экен. Текшерүү болбойт дейт. Ошол шартка байланыштуу сатылып жатыптыр. Арендасы 50 000 экен да, туугандар, 50 000. Готовый бизнес. Күнүгө выручкалар өлдү дегенде бир 30 000 выручка болот дейт, грязный выручка. Жакшы болгондо 60 000ге чейин болуп атыптыр. Айына 250 000 таза бар дейт. Өзүм барып рыноктан эттерди тандап өзүм алып келем дейт. Эгер жана кылса ала турган адам болгон болсо дейт, реально ала турган этке ушул түшүнгөн адамдар болгон болсо дейт, келип сүйлөшсүн дейт. Видеого киргизип коюптур. Эми бул жер негизи башка адал эмес эттер сатылган экен да. Чочконун көчтөрү башкача. Видеодон эми башка улуттагылар жазышат дейт. Эми адалга үйрөтүп койдук, эми максат жөн эле сатып кетиш эмес, ошол адал менен иштеген бир өзүбүздүн мусулман бир туугандар алып пайдаланса, ушул жер дагы адал эттер сатылса, клиенттин көбү орустар экен да. Прям орустар экен. Мына Сходнеска жашагандар бул эжекебиз билесиздер. Эжекебиз бир аз тартынып турат, андыктан мен өзүм көргөзүп берем. Эжекебиз видеонун артына сүйлөп берет. Жүрүң эже, ичкерден маалымат беребиз, а? Ооба. Туугандар, мына ушундай жерде, бул жерге адам кааласа кирет. Бул жакта фруктовый сатат экен, фруктулар бар экен. Гүлпүн сатат, мына ушул жерде. Мясо халал. Вывескасы дагы бар. Адам ар дайым кирип чыга турган жерде экен. Вайлбрис бар экен. Ходовой жер да. Азыр мына чыгып кетсин. Короче, они мне Жүрүңүздөр. Кукуруздар сатат экен бул жакта. Балык сатат экен, мисалы мына. Рынок да булар, бул жер чакан рынок мына. Рынок. Сигарет сатат мына. Гүлпүн сатат мына. Адам постоянно болот. Мөмө жемиштер, фруктулар. Азыркы сатыла турган жер мына ушул жерде. Мына. Артында чакан кичине склады менен мына ушул жер сатылат. Бул жерде эжекебиз морозильниги бар экен. Колбаса, эттин түрлөрү сатат экен. Эже эл менен амандашып менен маалымат бере беребиз эми. Ооба, саламатсыздарбы, мусулман бир туугандарым, амансыздарбы, иштериңиздер жакшыбы? Ошол биз шартка байланыштуу 3 жылдан бери иштеткен точкамды сатка коюп жатам. Келип көрүңүздөр. Адал мясо сатылат. Өзүм барып, өзүм тандап алып келем, өзүм чыгарам. Анда могу пельмендерди өзүм түйчүм да. Молорду? Ооба, өзүм чыгарам. Манты, галпс, аз эчтеке калбай калды. Тез алышат да. Ошо жетишпей калдым да. Мына 2-3 күндөн бери убакыт жок болду. Анан бул жерге тойбос бар да, тойбос жакшы кетчү. Азыр тойбос келбей атат, тойбос жок. Чучуктар бар, чучук сезону эми башталды. Чучуктар жакшы кетет аябайчы. Анан бул жерди кандай мен бу жерди койгом, негизи аютого койгом да. Анан аютодон азыр армян ушундайлар чалып атышат да, бирок я не хочу. Алар дагы келип чочколорун койгонгочу. Анан ошого бул адал боюнча эле калса, адал боюнча эле иштетсе. Адал боюнча иштетип, дальше ушул эми максатыңыз жакшы экен эже. Мына башка диндегилер дагы адал жеп, балким бир динди жакшы ойлор да эми. Сиз жакшы ойлопсуз. Кыргызстан товарлары бар, ошо вареньялар, буларды орустар аябай үйрөнүп калышкан, жакшы алышат, өлө алышат буларды. Ошо Выручкаларды жазып турасызбы, кандай? жакшы бар. Жазасызбы, жазбайсызбы выручкаларды? Жазамын. Азыр туугандар, эжекебизди көргөзбөй тарталык. Бир аз тартынып турасыз эже. Ушул полный ызычуу ушул жерде калабы кандай? Бардыгы. Качып турсаңыз сиз. Артча камеранын артынан сүйлөй бериңиз. Бул негизи өзүңүз алып келгенсизби же ушул рыноктукубу эже? Жок, бул жер, бул ушул жердики булар. Анан ичинде пила, майда чөптөр бардыгы ушул жердики. Ушул жок, эме бул өзүмө караш, мен сатып алгам да. Сатып алганда эртең сизден сатып алган адам кийин кете турган болсо алып кетеби же калабы? Жок. Булар документтери менен менде. Кааласа өзүмдө, кааласа документтери менен берем. Ар бир эми образованиянын документтери бар менде, бар. Кааласа өзү кийин кетканда алып кетсе болот. Алып кетсе болот. Ушул сизге
карайт кыскасы. Мага карайт. Бар нерсенин баардыгы мага караштуу. Эгер кийин жабылып кетсе дагы ошол абаланып алып кетет. Алып кете берет. Бул хозяйкага тиешеси жок. Бул лично мен өзүм буюмдарым десем болот да. Выручкаларды кандай кылабыз же? Азыр көрсөт. Документациялар кандай анан бул жерде? Документациялары бул жерде ИП полный подключено. Ушул эле бир эле адреске, ушу магазин адресине баардыгыбыз бир ИПда иштейбиз да. Что проверка болбош үчүн бир эле адрестен чек чыгат да. Биз ошондо жаш жер. Анан документти эчтеке кылбайт, келди ишти баштай берет, болду. Эч кимге эчтеке кылбайт. Анан өзүм мына ушул домдо жашайм. Могу жерде ушу магазин домунда кирип чыгып карап турам, жардам берип турам. Эси түшүнбөгөн вопростор болсо, ким алса дагы мен ошого жардам берип турам да. Мен үйдө эле болом, пока что үйдө болом. Мен бүт баарын көрсөтөм. Эптеп алдап эле сатып кетишим максат эмес. Неге сатасың дегендерге кандай жооп бересиз? Неге сатасың дегендерге мен жолдошум жардам берчү башындачы. Анан бул негизи мен ал мага ачып берген да. Өзүм иштетем деп мен өзүм ачканмын. Жолдошум өзү башка жумуштар менен, ал Леруа Мерленде жана чоң эме строительный эмелер менен иштейт да. Бошобойт. Ал баягы отпуска убагында мага жардам берип жүрдү. Анан балдарды алып жүрдү. Мына кечеги ситуация, мына бүт баарын депортация кылгандан кийин адам уже иштеткенге мен азыр адам таппай калдым да. Мындайча айткандачы. Менен иштешкенге адам жок азыр. Иштешет дегенде продавец балдар канча алат экен же? Айына канча берип аттыңыз? Мен 2,5 берип аттым. 3.000ден аз эми көтөрүлүп кетти да. Көтөрүлбөгөн убактарда 3.000ден 2,5 выручкага карап берип аттым. Жакшы выручка болгондо жакшы төлөп берем. Мындайраак болду, мындайраак берем да, өзүнө карап. Ошондой берип. Жайында бул жерде основном мына майда шашлык болот да. Май июндун ортолоруна чейин шашлык катуу болот, аябай шашлык болот. Ошол убактарда жакшы. Анан ошо июнь, июль, август. Ошо 3 ай кичине тыныгуу болот арадачы. Баягы элдер дачага кетет, тияк-тияка кетет дагы. Адам азыраак болуп калат. Ошондо деле выручкам 30.000ден түшпөйт да. Ошондо деле ушундай эле сатам. Анан эт калып, карайып кетип, же болбосо сата албай калган менде андай эмелер, ситуациялар болгон жок. Поставщиктериңиз бар? Алып келип бере турган? Ооба, бар. Если звонок кылса, алар өздөрү бияка жөнөтүп турушат, алып келип берип турушат. Мен өзүм каалабайм да, мен өзүм барып, алардын тандаганы мага жакпайт. Мен өзүм барып, өзүм тандап, өзүм алып келем. Себебинен мен клиенттерим ошо менин эме көнүп калышкан да. Катуу чыгып калса келбей коет да. Анан жумшагын алам, майсызын алам дегендейчи. Анан эми билбейм, эми алган адам балким вкусу башкача кылаттыр. Эми мен билбейм да, бул лично мен өзүм витринам, бул мен өзүм жасаганчы. Эгер ушул эле темп менен кете турган болсо, бул жерде жакшы дейт. Жакшы. Анан бу жерде конкурент, бири-бирине конкурент жок. Жок. Бул койгон тиги кое алмай, бизде андай жок бул жерде, андай уруксат берилбейт. Ушундай жери бар. Жакшы. Ошо. Мындай аппараттар бар жанагы. Ооба, бул стреч эттин үстү карайып шамалдабаш үчүн жаап турам тез-тезденчи. Жакшы, таразасы бар. Кассовый аппаратыңыз бар экен же? Ооба, кассам бар, ооба. Касса аппаратым бар. Выручканы кандай кылып көргөзөбүз же? Дептериңиз ачасызбы? Аз. Өтүнө тартып тургун эле анда. Ооба, мындай кылып. Эжем. Көргөзгөнгө чейин эттерди туугандар. Ушул жерден бир байкаңыздар, мына ушундай эттерди башка жактан деле алып жүрөбүз го негизи. Машина менен эттерди 4 кг, 5 кг кылып таратып саткандар бар. Ошол агалар мына местаны кармап калыңыздар. Баасын канча деп атасыз же? Баасын 1.300.000 деп атам мен өзүчө. 1.300.000 деп атасыз. Мен бул эмнеге антатам дегеним, бул биринчи алганда бу жерде чочко сатылчу да. Анан ошо чочкодон бул халал мякат, халал этке көндүргөнгө чейин мен почти 7 ай убактым кетти да. Мен 7 ай чөнтөгүмөн аренда төлөп, кечинде калып калган эттеримди доставка кылып, мына расход менен жүрдүм да, мындайча айтканда. Анан эми мен деле ал эмелерди мындай жапкым келет да. Убакыты менетигим бар деген да. Ошол андан кийин бу жерде клиентский базаны мен өтө кыйынчылык менен топтогом да, мындай айткандачы, өтө кыйынчылык менен топтогом. Азыр эми Кудайга шүгүр, мен да блогерлерди чакырып деле кел тартып берип койгула, реклама алып берип койгула деген жокмун. 3 жылдан бери эч кимди чалган жокмун да. Неге? Мен клиенттерим достаточно. Кудайга шүгүр, основной 70% мага русскийлер келишет. Азыр бүт клиенттерим мындай менен жакшы да. Келет, унчукпай алып кетишет. Вообще замечание жок этиме. Кыргыздар бул жерде основном кыргыздар өзүнүн бир туугандарыбыз көп. Алар да келишет. Алар да келгенде конкурент райондордо барбы жок бизде? Конкурент бул жерде халал жок.
халал жок. Анан ошо ылдый жакта сходня канча экен билбейм, ылдый жакта бир жерде бар. А бирок ал жер мясосы мындай эме выбор жок аердечи, кичине эле жер бар. Анан маңдайда тажиктердики бар, алар чочко кошуп сатышат, аяка эч ким барбайт да. Основном азыр русскийлер деле үйрөнүп калган. Башында сурачы, халал это что такое, эмне бул депчи, анан түшүндүрө сурабай калышкан да. Ошо анан жылкынын этин кошом, азыр эмес, кийинчерээк кошом да. Анан эме рубец жана эмелерди да коштум, бирок бүгүн жок, аларга барган жокмун, аларды алган жокмун. Ошол ана колбасалар келип турат турбайбы? Кандай кылып көргөзөм? Кайсы вручка болуп азыр. Булар эмес, мыналарды көрсөтүп берсеңер болот. Мына 56 миң, 45 миң, 61 миң, 58 миң. Кол жазмаңыздан кичине башкача караган. 45 миң дейт мынаке. Кайсы окулат? Бул ошондо сентябрь. 9-9 ай турат 24. 45 миң мынаке, 56 миң. Канча мына? 52 миң, 58, 61 миң. 61 миңге мына, ошону түшүндүм. 61 миң. 58 миң. Ушундай экен да вручкалар. Эми бирок алат. Мына канча? Мына 51 миңге да? 51 миң. Кайра окулат же мына. Жылдый токулат. Мына 65 миң. 65 миң окулат. 52 миңби? 52 ала. 52 миң. 46 миң 900, анан 7 миң ошо. 7 миң. Туугандар мына ушундай экен. Ичкерки абалынан бир көргөзүп коелу, эмнелер кошуп берилет. Анан эмеси мына эмелерим да, жана азыр эмен көрсөтүп коеюн дегем да. Мен мондап жазам да эмени. Терминалдын акчасынчы, мен албаларда акча которуп, ар бирин мен процент менен кемитип, монтип числолор менен жазам. Жазып анан кийин ушундай чыгарып, общий эсептеп туруп анан алам да. Ушулардан бир жазам. Өз негизи чек менен эсептеп коем, бирок мен жазам да. Ушундай. Жакшы. Эже ичкерки абал бир көргөзөйүн. Мындан киргизер туугандар туруп туруң. Мен чыктым. Ушу бирөөнү кошпой тартыштан жаман кыйындан чыгып турайын эже. Эми кошпой тарт дегенден кийин кошпой тартышка аракет кылып атабыз. Мына. Бардык суроо талаптарга жооп берет окшойт менин оюмча. Ушундай эле болот го. Эт кырка турган, сөөк кырка турган моңуңуз а? Ооба. Балда менен бандай сөөктөр чабылып, сайылып калбаш үчүн ушун койгонбуз да. Аппараты бар экен. Аппарат. Мясоровкасы бар экен. Фарш кылып бере турган. Кол жууа турган жерлер бар. Холодный горячий вода бар, мокрый точка мындайча айтканда. Мына морозильникиңиз калабы ушу ойдон? Ооба, бул холодильник. Туша, целый туша. Батат экен, а? 1,5 туша деле батат бугачы. 1,5 туша деле батат. Ушул холодильникти кошуп сатып алгансызбыз? Ооба. Кете турамыз алып кетет ушуну. Алып кетет, бүт бардыгы. Ооба, бардыгы ушунун ичинде бардыгы буюмдары десем болот. Айта турган маалымат айтылып бүттү, жа? Арендасын 50 миң дедик. Арендасы 50 миң. ИПга айына жылына канча берет эле ошону айтпай эсиңизде? Жылына ИПга 90 миң. Азыр дагы бир адам коштук, ошондо бир 81 демке миң болуп калса керек. Пока билбейм. Анан договорду берет хозяйка өзү, эмечи, биздин бухгалтерибиз. Анан ошо даяр, мындайча айтканда келет. Этти деле мен подрядга алам да. Через накладной иштейм. Бир накладной жаап, бир накладной менен алып ушундай иштейм да. Атайын ушундай кылып алгам да. Ошентип иштесе болот. Азыр бир жерде вложение кыла турган эчтеке жок. Келди, тап этти алып келди, ишти баштады, болду. Анан мен айтат элем бул жерге, баягы иштеп көрсөм кандай болот экен деген адамдар эмес, чисто мясанын эмесин түшүнгөн адамдар болсо жакшы да. Иштеген адамдар болсо. Баягы жана доставка чыгарган балдар бар эмеспи? Ошолорго да жакшы вариант. Потому что бу жерден чаап туруп эле, алып чыгып кете берсе, биякта да сатыла берет, и эмеси да чаба берет да. Үйлөлүү бизнес кылса болот экен. Бул жерде ооба. Анан дагы бул жердин неси жакшы, эгер бир эле адам өзүм иштейм десе, например, өзү бар этти алып келип, өзү иштесе, сонун иштейт да. Эки киши неме кылбайчы, занят кылбай. Мен себеби основной жолдошум занят кылып коятын да, менчи. Жардам бер, илип бер, кесип бер депчи. Анан ошого дагы ал кичине ишинен алагы болуп калды. Азыр эми өзү такай ишинечип кетти. Бошобойт. Эртең 5те кетет, кечинде саат 8де келет. Ошондон анан азыр эми кичине бала чаккага көңүл бөлбөсөк да болбой калды. Анан өзүм да 3 жылдан бери муздак эт менен иштеп атып, кичине аял кишим экен да, баары эме болуп калдым да, мындай.
ден соолукка байланыштуучу анан ошо үйдө отуруп кичине эс алып анан могу жазгам чоң кызымды окуп берем ошого кетишим керек да анан биякта бирөө управлять этиш керек да ага мага азыр ишеничтүү адам жок мындайча айткандачы анан ошо эми авитого деле киргизгем авитодон деле чалып атышат бирок мен каалабайт элем да дагы келип туруп чочко коюп дагы келип башка нерселерди койгондойчу раз халал кетти азыр ушул боюнча до конца кетсе мага дагы жакшы да мындай мага лишь мынтип сатып эле акчасын алып качып кетиш эмес да мен ушул эле домдо турам эгер кааласа келип жардам бер десе келип жардам берем же чыгып берип койчу мен бир жака барып келем десе чыгып берем дегендей да ошондо мен жардам берем мен качып кетпейм ушул жердемин мен ошол анан дагы эмнени айтам ошо морозилкам бар бияка ошо калган нанча май сайларымды салам ошонан булардын астылары холодильник кечинде витринадалар бүт астына салам кандай ачылат бул ачырбыз ошо бер жагынан тартып ошондой бул төртөө тең холодильник да астычы кыскасы туугандар төртөө тең калганын ооба калганын келип сүйлөшүп аласыздар колдон келишинче жерине мындай чагылдырып маалымат берүүгө аракет кылабыз билесиздер эчекесин номерлерин коюп койдук көрүшкөнчө аманчылыкта жолугалы ооба келиңиздер көрүңүздөр дагы түшүндүрүп берем анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун до конца айдайт келгенден кийин 3 айга коюп берет чыкпай туруп чорныйдан базадан текшерип берет ушуга окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум